КЗ таштанды жинаған кичинекей баланы көрдіңіз беле? Таштанды жинаған кичинекей баланы президент сыйлады. Мореки чийбийини алып туруңуз, анандағы бир тай жөнөтөм деген жаран милицияга пара берип жаткан жеринен кармалды. Сак болуңуз, эскертүү, талдык ашуусунда кар көчкү түшүшү мүмкүн. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Тай жөнөтөйүн анан мен аке муусу азыклат экен, мына жерде ушу балдардын ичинде чай пайты карап болсо кырк аке болушу үчүн аке мына жагы бир тай жөнөтөйүн. Бул чай пайга. Бишкекте милиция кызматкерине пара берүүгө аракет кылган жаран кармалды. Бул тууралуу Бишкек ШИПтен билдиришти. Маалыматка караганда 10 апрелде Ленин РИПтин башчысына, Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн башчысынан маалымат түшкөн. Анда зордуктоо фактысы боюнча жүргүзүлгөн тергөөгө чейинки текшерүүнүн алкагында жаран сүйлөшүүнүн жүрүшүндө ага пара берүүгө аракет кылганы айтылган. Кылмышка шектүү катары 1994-жылы туулган жаран 40 000 сом пара берип жаткан учурда кармалган. Ошондой эле ал кызматкерге бир тай берип жиберүүнү сунуштаган. Шектүү кармалып камакка алынды. Тергөө уланып жатат. Футболчу дарбазачы менен сүзүшкөндөн кийин каза болду. Перулук Реал Титандын оюнчусу Хелар Гонсалес Альтамирана 21 жашында Перу кубогунун беттешинде дарбазачы менен кагылышып каза болгонун Тенгри Спорт билдирди. Клубдун социалдык тармактарындагы маалымдалгандай, Гонсалес Дефонсор Ньюэла менен болгон беттештин 70-мүнөтүндө каршылаш курамынын дарбазачысы менен кагылышууда каза болгон. Гонсалес эсин жоготуп жыгылып, Таладан Моёбомба шаарындагы ооруканага жеткирилип, дарыгерлердин аракетине карабай, футболчу 2 күнөн кийин каза болгон. Өлүмгө баш бийинин артериясы жарылганы себеп болгон. Эскертүү: Талдык ашуусунда кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Кыргызгидрометтин маалыматына ылайык 11 апрелде Кыргызстандын Тоолуу райондорунда жана Ош Сары Таш Эркеш Тамына жолунда кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Кооптуу тилкелерден өтүү учурунда транспорт каражатынын ортосундагы аралык 500 метрде түзүшү керек. Каптыр уят эмеспи? Карачы, могу шаар үчүн төсүн таштап атсаң ай. Жолдун ортосунда таштанды таштаган жаран талкууда. Соц тармак колдонуучулары таштандыларды жолго ыргыткан жаранга нааразы. Соц тармактарда бусиктин ичиндеги таштандыларды түз эле жолго ыргыткан кишинин видеосу талкуу жаратты. Кадрларда белгисиз эркек киши унадан түшпөй туруп, таштандыны жол четине таштап кеткенин көрүүгө болот. Окуя интернетте нааразычылык толкунун жаратты. Колдонуучулар мыйзам бузган адамды таап, жоопкерчиликке тартууну, коомдук иштерге, атап айтканда таштандыларды тазалоого мажбурлоону талап кылып жатышат. Учурда бул жорукка тиешелүү органдар көңүл бурары күтүлүүдө. Булак Сокол Медиа. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Burada 570 деп көрдүңүз беле? Мен аны сатып жибердим. Кызматына келгенден кийин да? Жок, тамаша. Азыр куна өзүңүздүкү?
Депутаттар кандай унаа айдашат? Журналист Еламан Карымшаков жогорку кеңештин унаа токтотмосунда депутаттар кандай унаалар менен жүрөрүн иликтеди. Ал жерде негизинен кымбат Toyota жана Lexus унааларын көрүүгө болот. Айрым унаалардын баасы 100 миң, 120 миң долларга чейин жетет. Кээ бир депутаттар досторунун же туугандардын унаасы менен келишкенин айрышса, башкалары автоунаасын баасын айтуудан баш тартты. Эске салсак, 2024-жылдын күзүндө депутаттар кызматтык унааларды кайтаруу боюнча мыйзам долбоорун демилгелешкен. Март айында бул маселе жабык жыйында каралып, май айында аларга кытайлык Лициан L7, L9 үлгүлөрүндөгү кызматтык унаалар берилиши күтүлүүдө. Коомчулукта депутаттарга жаңы кызматтык унаалар чынында эле керекпи деген суроо жаралууда. Нью-Йоркто тег учак кырсыгынан каза болгон үй бүлөнүн өлүм алдындагы сүрөтү жарыяланды. Нью-Йорктогу Гудзон дарыясына кулаган тег учакта Саймонс компаниясынын башкы директору Агустин Эскобар үй бүлөсү менен каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, кырсыкта Эскобар, анын жубайы Мерс Кампруби, Монтал жаналардын 4, 5, 11 жаштагы балдары тег учактын учкучу менен кошо каза болушкан. Каза болгон үй бүлө мүчөлөрү Барселонадан Нью-Йоркко ошол эле күнү барышкан. Ошондой эле алардын кырсык алдында так ошол тег учактын алдынан чогуу түшкөн сүрөтү интернетке тарады. Каза болгон пенсионердин пенсиясын почта кызматкери алып жүргөн. Депутат: пенсионер каза болуп калган учурда сөөк коюу үчүн жөлөк пул кимге берилет деп сурады депутат Камила Талиева бүгүн 11-апрелде жогорку кеңештин Ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясынын жыйынында. Ал Кадамжай районунун тургунунан кайрылуу түшкөнүн айтты. Баласы кайрылды. Белгилүү эле бир инсан каза болгондон кийин бир канча жыл бою анын пенсиясын почта кызматкери алып жүрүптүр. Анында баласы бир документ алайын деп барса, атасынын пенсиялары чыгып калган. Каза болгонуна мынча жыл болду деп далилдеп сотторсу, эми ошол поштанын кызматкери кайра кызматка барып отуруп калыптыр. Бул эмне деген нонсенс деди ал. Ал Соцфонддун төрагасына ведомствонун аймактык жетекчилерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлүшү керектигин айтты. Соцфонддун төрагасы Бактияр Алиев сөөк коюу боюнча жөлөк пулду маркумдун жакын туугандары, жубайы же жолдошу, ал болбосо ата-энеси, бир туугандары аларын айтты. Булак Баракелди. Казакстанда таштанды жыйнаган 3 жаштагы бөбөктү президент сыйлады. Казакстанда орозо айттан кийин чоңдор менен чогуу таштанды тазалаган 3 жаштагы баланын видеосу тараган. Видеону президент байкап калып, ыраазычылык кат тапшырды. Билектерди ыраазычылык катты президенттин атынан аким тапшырды. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Уулум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсө көл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5,000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Депозиттин номерлер Мбанк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.